Жал районунда жалпысынан 2 откана бар. Алар жал жана роутер болуп бөлүнөт. Тагырага экөөнүн аталган аймактын үстү менен астыңкы тарабы жылуулук жана ысык суу менен камсыз болушат. Быйыл дал ошол роутер отканасында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, заманбап отказандар орнотулду. Жаңы техникалык жабдыктар газ жана мазут менен иштейт. Бул көрүнүш биринчи кезекте адистердин түйшүгүн жеңилдетип, так жана сапаттуу иш алып барууга шарт түзөт. Андан тышкары эле ошол роторго бул спальный район болгон үчүн ал жерде жанагы выбростардан деп коет, башкача айтканда абаны булгоочу заттарды азайтуу максатында күн энергиясы алып жылуулук бере турган установкаларды проектисин баштадык. Ал жердеги жалпы жонунан жалпы аянты 1000 квадрат болгон, өзү 400 даана болгон жылуулук солнечный коллектор деп коет, күн энергияны алуучу жалпак коллекторлор. Ошону коюу максаты турат. Азыркы тапта оборудованиянын баарын сатып алдык. Башкы инженер белгилегендей, жаңы жабдыктар өзүнө керектүү газ бөлүктөрүнүн пайдалуу аракет коэффициентин жогору кылып кое берет. Башкача айтканда, кирген газдын бардык жылуулугун күйгүзүп туруп өзүнө алып калышы керек. Ал эми мурдагы отканалардын пайдалуу аракет коэффициенти 85%ды түзсө, жаңы көрсөткүч 92%га жогорулайт. Башкача айтканда, бул дагы бир 10-12%ке чейин газдан кетип аткан түтүндөрдүн жылуулугунун баарын өзүнө алып калат. Бул бизге кеткен жанагы жылуулукту өндүрүүдө кеткен чыгымдардын санын азайтканга жардам берет бизге. Андан тышкары азыркы бүттүк автоматташтырылган, ошол жердеги ошону башкарган, иштеткен, оңдоп иштеген кишилерге жеңилдик, абдан жеңилдик. Бүгүн аталган отканалардын оңдоп түзөө иштеринен кийинки абалын кала башчысы Азиз Суракматов жеринде текшерип чыкты. Особняк, двухэтажный, трехэтажный особняк 2 штук жетет. Это үйдөгү ваннага, кухняга. Запуск новых котлов осуществлен. Жаңы отказандардын ишке киргизилишине кала башчысы да катышты. Ал өз кезегинде реконструкция иштерин улантууну сунуштады. Жал районунун жашоочулары таза аймакта жашап жатышат. Себеби азыр жылуулук энергиянын алкагында оңдоп түзөө иштери бүтө элек. Маалыматка караганда, бул биринчи алгачкы этаптын алкагында жасалган иштер болуп саналат. Алдыда отказандардын бардыгын газга өткөрүү пландары каралган. Тынчтык Акишев, Аман Аматуулу, Пирамида.